өтө бир зарыл, бир эреже катарында жалпыбызга айтылган бир аят карима бар. Астагфирулlah. Wa may yushaqiqir rasula ba'dama tabayyana lahu min al-huda wa yabtaghi ghayra sabilil mu'minin. Al-ayat kimde kim paygambarga baş iğdese, aga teskeri çıkıp, karama karşılık kılıp, başka işeninde yaşasa, erçivesten, jana жалпы момундар баскан жолдон башка жолго кирип кетип, ошол жолдо адашып жүргөн болсо, биз аларды ошол өздөрүнүн адашкан жолдорунда теп коебуз. Жана жакын арада өлгөндөн кийин аларды кыямат күнүндө тирилдирип, биз аларды түз дозокко жөнөтөбүз, жиберебиз. Wa sa'at masira, ал дозок өтө бир жаман, коркунучтуу бир тозок деп Куранда Кудай Таалам эскертти. Мына ушул аяттын негизинде урматтуу жамаат, жалпы мусулмандар илгертен бери бир жамаат болуп келип жатат. Ахли суннат ва жамаат. Бардыгыбыз кайсы жамааттасың десе, албетте жооп беребиз, ахли суннат ва жамаатбыз дейбиз. Эми ошо ахли суннат ва жамаат деп аталышын билдик. Бирок ошол ахли суннат ва жамааттар кимдер? Алар кимдерден турат? Мына ушул нерсени дагы бир аз билип алганыбыз жакшы болот. Албетте сиздер билесиздер. Муну дагы да эскерип алып, башкаларга да эскертсек жакшы болмок. Албетте бул ахли суннат ва жамааттын акыйдасын, составын түзгөн 4 имамдын жамааты. Биринчиси эң имамдардын улугу Абу Ханифа рахматуллахи алейхин жамааты, андан кийинкилер имам Малик рахматуллах, андан кийин имам Шафии рахматуллах, андан кийин имам Ахмад Хамбали рахматуллахтын мазхабы. Мына ушул мазхабтар төртөө кыямат күнгө чейин улануучу мазхабтар. Эми сиздерге ушул имам Абу Ханифа рахматуллахтын бир аз жашоосундагы өтө бир таасирлүү бир окуялары бар. Bir günü Kufa şahrına alыс ayırdan sodagerler geldi. Mına oşo uçurda sol kelgen cemaattın arasında bir kişi ayalı menen geldi. Kufa'da ertü emes hadis alımları var ele, hadis imamları var ele. Söz berбеген, жол бербеген, имамдарга söz бербеген, жол бербеген hadis alımları var ele. Al hadis alımları бүгүнкү күндө имам Бухари жана имам Муслимдердин устаздары болуп саналат. Мына ошондой улук hadis alımдарынын заманында ушундай бир кызык окуя болду. Жанагы аялын ээрчип келген киши бир аз бир буюм менен алаксып туруп калса, Куфадан бир жигит, келишкен жигит жанагы аялыны жактырып калды. Аялы да ал жигитке көзү түшүп, аял да байланып калды. Ошол жерде тиги киши келгенге чейин экөө сүйлөшүп, эми ушунчалык ынак болушуп, сен мага тиесиңби десе тием деп, анда эмесе болду, анда мен сени алдым эсебинде, сен меникисиң эми десе, ооба мен сеникимин деп ыкрар кылып, мына көпчүлүктүн астында ошол жерде экөө эмне болду? Эр аялдай болуп, дароо биригип кетти. Бул шариятыбызда жок нерсе. Ери бар болуп туруп, никеси бар болуп туруп, башка бир күйөөгө тие албайт, турмушка чыга албайт да. Бирок бул жерде ушундай бир жашыруун бир окуя болду, шайтан аралады. Ошол учурда жанагы күйөөсү аялыны жүрүп кеттик десе, мен сени тааныбаймын деп күйөөсүнү чанат. Ал күйөөсү акыры айласы кетип арызданат. Арыздангандан кийин ошол жерде бүт бардык хадис имамдарды чогулуп келип, бул маселени чечейлик деп, казы бардык имамдарды чогултту. Имам Малик рахматуллахи алейхи ошол учурда бар эле.
сырттан қарап тұрып имам Малик рахматуллахи қана бұлар қандай шешім қылады екен, бұл хадис алымдарын көрелікші деп сырттан қарап тұрды. Хадис алымдары бардығы үшеуін сұрады. Бірінші күйені дағы, екінші күйені дағы, ортадағы аялды да сұрады. Ошонда бірінші күйені екеуі тең инкар қылды, танышты, чанышты да, жоқ мен танымаймын бұны. Тиги дағы танымаймын. Анан кейін жанағы екінші күйеменен болған аялдың сөзі бір шықты. Біз ер аялбызды. Оқияның сыртына қарап тұрып, екеуі бір-біріне ешқандай қарама қарсылық болбостан, бір иттифақ, бір келісімменен, бір doğuşменен екеуі жанағы ынанғандарыны ұққандан кейін хадис алымдары, хадис имамдары аялды екіншіге деп чечим шығарды. Бұл чечимге имам Абу Ханифа рахматуллахи наразы болып айтты, бұл чечимге жарабайды деді. Бардық елдер, бардық қазылар ошончолук хадис алымдарынан тәсірленіп келген елдер Абу Ханифаны алайып чекчейіп қарашты. Бұл емне деп жатады. Шундай хадис алымдарыны бұл сөзін четке қақты деп. Мына ошонда бұны менен болбойт. Біраз мөөнөт берсеңер, мен башка бір чечим менен чечип көрөйүн деді. Хадис алымдардағы қана көрөлүкчү мейлі. Айтты, жигит, каякта турасың деді. Палаанда бір айылда турамын. Анда эмесе жүр мен ошол айылыңды көрүп келейин. Ошол айылга барды, хадис алымдарынан комиссия кылып жөнөттү, кандай чечип келет экен деп. Жанагы имам Абу Ханифа рахматуллахи айылга кирерден астында жанагы кишиге айтты, сен ушу жерде тур, мен айылыңа кирейин деди. Ошол айылдын иттери ушундай экен, тааныган адамды үрбөйт экен дагы, бейтааныш адамды алыстан көрсө үрүп баштайт экен да. Имам Абу Ханифа рахматуллахи кирип баратканда эле иттер үрүп баштады. Айтты, мен бул айылга кире албаймын деди. Хадис алымдары көрүп турат. Андан кийин тиги кишини айтты, бар сен кирчи айылыңа деди. Жанагы киши барганда иттер сыйпаңдап чуркап алдына келип, үрбөстөн кайра эркеледи. Демек, маселени чечсек болот экен деп, жанагы экинчи күйөө менен аялды алып келди. Хадис алымдарында чогултуп жыйнап келди. Анан кийин жанагы кишини киргизди. Барчы, му айылга кирчи. Бул маселени чечим үчүн өтө бир зарыл болгон иш деди. Эч нерседен кабар жок, жанагы экинчи күйөө, аялыны тартылган күйөө айылга кирип кирелек иттер талап үрүп баштады. Айтты, жок, мен бул айылга кире албаймын деди. Бул айылга мен жат экенмин деди. Макул деди, тиги аялды айтты, сен кирчи деди. Жанагы аялдар иттер тааныйт, эч кандай үйрүгөн жок. Мына ошол жерде имам Малик хадис алымдарын көрсө күлө турган болду. Силер сыртынан карап баа берсеңер, имам Абу Ханифа рахматуллахи окуяны өздөштүрүп туруп, анан кийин баа берет, анан кийин фатва берет деди. Мен мындай фатвага уста болгон алымды көрбөдүм деп имам Малик рахматуллахи Абу Ханифа рахматуллахи ушундай баа берди. Мына ошондой окуянын баардыгын иликтеп, ажыратып туруп, анан чечим берген улук зат биз үчүн жол башчы болуп келди, урматтуу жамаат. Мына ушул улук заттын дагы бир ушундай бир аянычтуу бир окуялардын бири, бул кишинин кошунасы тынбай арак ичип, алкаш болуп, элдин оозунда таанылган киши экен. Паланча алкаш дейт экен. Имам Абу Ханифа рахматуллахи шакирттери менен сабак окуп атса, жанагы алкаш келип алып эле домбурасын кагып эле ырдай берет экен. Мына ошондон айтат, имам, ал дагы сенин кошунаң. Бир нерсе деп кой, болбосо барып биз оозун басып коелук. Бир төпөштөп коелук десе, ого тийбейли, ал менин кошунам болот деди. Ага тийсиңер, ага болушуп, мен дагы силер менен мушташамын деди. Имам Абу Ханифа рахматуллахи. Ага тийбейли деди жанагы алкашка. Энди караң, алкаш болсо дагы кошуналык акысы болуп аны коруду. Өзүнүн жанындагы адамдардан коруду. Андан кийин бир күнү жанагы алкаштын энеси
имам Абу Ханифаға айтты, имам, ушул кошунаңды да жетелер, ушул кошунаңда бир адам кылсаң мешитке жетелер, ушуга да сабак берип, кичине дават кылсаңчы деди. Айтты, эне деди, мен кошуналык акым мойнумда бар деп шарият мага жүктөгөн, сиз айтпасаңыз деле деп, мен күндөгү жатарда ушул кошунам үчүн 2 рекет намаз арнап окуймун Кудайга. Аллахумма гфир лаху ва туп алейхи деп ниет кылам деди. Аллахым кошунамдын күнөөсүн кечирип, ага тооба насип кылгын деп, Аллаху акбар деп кулак кагып 2 рекет арнап намаз окуймун деди. Кошунасы үчүн. Энесинин ошол сөзүнөн уккандан кийин ошондой дуаңда менин баламды эскерип турчу деди. Бир күнү бул дайым күндөгө ичип алып таң атка чейин ал ырда чыкса, имам Абу Ханифа рахматуллахи таң атка чейин нафил ибадат кылып чыгат эле. Түн жарым болгон учурда жанагы кошунасынын үнү өчүп калды. Ал каштын. Имам Абу Ханифа рахматуллахи 2 рекет намаз окуду, дагы деле үн жок. Дагы 2 рекет намаз окуду, дагы деле үн жок. Бул кошунам алкашка бир нерсе болгон окшойт. Не болду экен? Бир кирип карап коёйчу деп түн жарымдыгына карабастан эшикти какты. Какса, аялы бала чакасын ыйлап отурат. Ой, эмне болду десе, ой, паланчыдан бир аласасы бар экен, ошол доолап келип, түнү менен баса калып, мынабул немелер менен шурта деп коет, азыркы күндө полиция, милициялар. Мына ошолор алып кетти казынын мекемесине дейт. Мына ошондон кийин казынын мекемесине мен барайынчы деп, жанагы казынын падышанын сарайына барды. Ал падыша имам Абу Ханифа рахматуллахиге бир чай бериш үчүн бир канча убарачылыктарды кылып, такыр чайга чакыра албаган падыша болчу. Падыша бул кабардан угуп, күндүзү чакырып келтире албаган имам түндө өз буту менен басып келген болсо дагы биздин эшигибиз ачык. Кош келипсиз имам, башың үстүңүзгө өкүм сөзүңүз. Айтыңыз, эмне кызмат бизден деди. Айтты, мен бир кошунам бар эле, ошону бүгүн силердин камакканаңарга камап коюптур деди. Мен ошону тарабын алып шафаат кылганы келдим. Эмне болсо мага жүктөгүлөр мен төлөймүн. Эмне жарыма болсо мен төлөймүн. Камчы жеш керек болсо мен жеймин. Ошол кошунамдын ордуна. Десе жанагы падыша айтат, сиз бир эле бул эмес, ушул камактагылардын бардыгын шафаатына алсаңыздар, биз сиздин урматыңызга бардык камактагыларды чыгарабыз деди. Жанагы падыша. Мына ошондо имам Абу Ханифа рахматуллахи айтты, жок, мен сиздердин эрежеңиздерди бузбаймын. Ошол кошунамды эле чыгарып берсеңер болду. Жанагы кошунасына кабар жетти, сени бирөө шафаат кылып келиптир. Кепилдигин алып, сени бошоткону келиптир дейт. Мына ошондон кийин имам Абу Ханифа рахматуллахи сөзү угулуп, имам Абу Ханифанын келген кадамыны барктап, баалап, ошол күндө канча адам зынданга түшкөн болсо, бардыгын имам Абу Ханифанын урматына кой берди жанагы падыша. Жанагы мас кыжалат, аябай кыжалат. Абу Ханифа рахматуллахи жүзүн карай албайт, уялат. Кантип караймын эми сен? Имам, бетиңди кантип караймын? Мен түнү саңа ибадатыңда тоскоол болдум, күндүзү сабак берип аткан жеринде барып ал жерде тоскоол болдум. Эми мен өлдүм, эми кандай болом? Айтты, жок деди. Сенин кошуналык акың, эгер сен мен бүгүн түрмөдөн, зынданканадан чыгара албасам, мен өзүм жеп өтөт элем. Кошуналык акымды аткара албадым деп, өзүмдү өзүм кыйнайт болчумун. Мына ошол күндөн баштап жанагы алкаш тооба кылып, арагыны таштап, имам Абу Ханифа рахматуллахиге шакирт болду. Имам Абу Ханифа рахматуллахинин өзүнөн кийин 40 шакирт болгон, 40 тең имам Абу Юсуф, имам Мухаммадтай фатвага жараган аалымдар болду. Бир күнү Куфаны хавариждер басып алды. Хавариждер билесиздер, Хазрат Али разияллаху анхуга каршы чыгып, Хазрат Али разияллаху анхуну өлтүргөн адамдар. Хазрат Али разияллаху анхунун имамчылыгына, халифалыгына нааразы болуп каршы чыккан адамдар. Бүгүнкү күндө адашкандардын бардыгыны, мына тескери агымда жүргөндөрдүн бардыгыны бир
doğuşta İslam alımdары хавариждердің уландысы деп айтылады. Мазхабқа қарсы шыққандарды. Хавариждер келді дағы көп адамдарға такфир үкімін жүктеді. Такфир деген сөз күфір санау, күфірге үкім қылу адамдарды. Кемелі ошол хавариждердің ақидасын қармауаса, ал капыр деп есептей башташты. Мына ошонда Куфаның бардық имамдарыны жинады дағы айтты, Хазрат Али ушундай бир исламда бир жаңылык киргизди. Ошол туурабы, туура эмеспи деди. Туура дегендердин бардыгын өлүмгө өкүм кылды. Туура эмес дегендерди өмүрүн сактап калды. Хазрат Али разияллаху анху ислам ааламында эң биринчи сот процессини ошол киши адамдын жашоосуна, адам баласынын жашоосуна ошол киши киргизди. Сот процессине. Хавариждер ушуга нааразы болду. Сотту Кудай кылат кыямат күндө. Бу дүйнөдө сен эртерээк шашылып койдуң Кудайдын ишин кылып. Сага не кереги бар болчу бул соттун? Деп жанагы судьяга каршы чыкты. Кимде ким ушул сот процессинин ушул дүйнөдө жүрүшүнө ыраазы болгондордун баардыгы капыр деди. Хазрат Алиге кошулуп капыр деди. Силер дагы ушул пикирди колдойсуңарбы дегенде кээ бир имамдар жок деди. Алар ошол жерден баштарын алды. Андан кийин имам Абу Ханифа рахматуллах ошол учурда эмне болот экен, бул шаң тополоң болду деп кирип келсе, жанагындай бул кимди? Бул ушул Куфанын алымы дейт. Эй Куфанын алымы, сен айтчы. Ушул сот маселеси кандай? Туурабы, туура эмеспи дейт. Десе, мен ушул соттун өкүмүн чыгарбастан, жообун айтпастан туруп, мен сиз менен бир маселеде талашкым келди дейт. Дискуссия кылгым келди дейт. Сиз ыраазысызбы дейт. Ошончо элдин арасында жанагы киши дагы ыраазымын деди. Макул, андай талашка ыраазы болсоңуз, мен жеңип калсам, сиз мойнуңузга аласызбы деди. Мен аламын деди. Эгер сиз мени жеңсеңиз, мен дагы жеңилгенимди мойнума аламын деди. Сиздикин туура деп сиздер жеймин деди. Бирок эгер экөөбүз талашып калып, маселе чечилбей калса эмне кылабыз десе, жанагы киши туруп, анда бир үчүнчү адамды табайлык деди. Ошол ортодо казылык кылсын, ошонун өкүмүнө ыраазы болойлук деди. Десе, сиз ушуга макулсузбу өзүңүз айткан ойго деди. Ооба, эгер сен макул болсоң мен көнөйүн анда деди. Анда эмесе, мен көндүм, сиз жеңилдиңиз деди. Кандайча деди. Сиз Хазрат Али разияллаху анхунун эки адам талашып келсе, үчүнчү адам анын маселесин чечип берген соттугуна нааразы болдуңуз эле. Азыр сиздин экөөбүздүн ортобуздагы маселени чечип бергенге Хазрат Алиден төмөн болгон бизге окшогон биз катарындагы адамдарга ыраазы болуп атасыз го деди. Мына ошондо жанагы хавариждер жеңилип, осол болуп, ошол жерден имам Абу Ханифа рахматуллах көптөгөн адамдардын баштарын сак саламат алып калды. Мына ошондой улук имамдарыбыз бар экен, урматтуу жамаат, ушул имамдардын жолунда болойлук. Ушул жолго устазыбыз мына жакшы иш баштап келди. Азайбастан, көбөйүп, шаңдуу жана жандуу ушул мазхабыбызды өркүндөткөнгө иншалла салымыңыздар, кошуңуздар, келиңиздер иншалла, жамаатты чакырыңыздар көптөрүнө. Устазыбыздан пайдаланып калайлык. Устазыбыз дагы ганимет. Аллахым өмүрүн узун кылсын. Болгондо мындай устаздарыбыз аз эле, саналуу эле. Биздин Кыргызстанда кээ бирлерибиз тааныйбыз, чуркап келип көрүшөбүз, кээ бирлерибиз тааныбайбыз. Мына ошол себептен дагы кээде биз бул устазыбыздын кадыр-баркыны, кыйматыны көп жерден көрө албаганыбыздын дагы мааниси, мазмуну устазыбызды келип сабактарына катыша албай, ушундай жакшы мубарак сөздөрүн уга албай калгандыктан алыста жатабыз. Аллах субхана ва таала сиз аркылуу жана биз аркылуу ушул устазыбыздан алган таалим, тарбия, адеп ахлактарды, улуктардан улап келген жакшылыктарды ушул халкыбызга жеткиришке Аллах таалам баардыгыбызды себепчи кылган болсун. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.